кийин ден соолук алабыз. Мен ошол акча жөнүндө маркетинг план айтып берейин. Компанияга кириш үчүн биринчи регистрация болобуз биз. Регистрациябыз $15. $15 бүгүнкү күндө компанияда 78 ден эсептеп атабыз. $1 78 сомго барабар. 78 ден эсептейбиз, шуну бир жолу кириш үчүн компанияга $15 төлөйбүз акча. Андан кийин компаниядан кааласак $600 продукция сатып алып, бүт үй бүлөбүз менен дарыланып ичсек болот. Болбосо чөнтөгүбүзгө жараша кылып туруп $200 деле ичсек болот. $100 деле хотя бы ушул витаминди айтып атабыз, бирок ушул кандай экен өзүбүздүн организмибиз менен сезип көрүш үчүн витаминди жок дегенде ичип койсок болот. Бул жерде алты түрдө зарплата төлөнөт. Биринчиси реферальный бонус. Реферальный деген сөз лично приглашенный. Сиз лично чакырып келген адамдын дары алган акчасына 10% сизге зарплата кылып төлөйт компания. Андан кийин экинчи бинарный бонус. Бинардан акча чыгат. Биздин маркетинг план бинарный. Бинардан 5%тен баштап 9%ге чейин акча чыгат. Улам жогорулап өсөт. Үчүнчү вид зарплата пассивный доход. Пассивный доход деген токтоп тургандагы төлөнүүчү акча. Мисалы үчүн биз бир эмгекти жасадык. Ошол эмгегибиз үчүн биз токтоп турганда да акча төлөйт экен да. Ошол пассивный доход. Ушул доход бизде бар азыр бул жакта. Статустарды жаап койдук, ошол статуска жараша сага ай сайын акча берип атат го ошол. Төртүнчүсү бизге статус берип атат компания. Менеджер, мисалы үчүн бронзо депчи. Ошол статуска жараша статусный бонус төлөнөт. Эми биз могул баскычтардын бирөөсүн тандап алдык, мисалы үчүн. Келдик, компанияга мүчө болуп кирдик. Биздин өзүбүздүн личный кабинетибиз ачылды. Ар бирибиздин өзүбүздүн көтөрүп жүргөн телефонубуздан личный кабинетибиз ачылат. Компаниянын маркетинг планы бинарный. Слово би, эки деген сөздөн алынган. Эки ветка ачабыз. Оң жана сол. Эки жагыбыз, эки веткабыз бар бизден. Биринчи чакырган адамыңыз келип $200 контракт түзгөн болсо, ошонун 10% сизге айлык болуп чыгат, бул $20. Экинчи адамыңыз $600 контракт түзсө, ошонун 10% дагы сизге айлык болуп чыгат. Ошентип бизге эки адам чакырдык элек, эки жолу акча чыкты. Эми биздин структурабыз экиге бөлүнөт, оң жана сол жагыбыз болуп. Бинарный бонус ортодон төлөнөт. 5%тен баштап дейт. Малый товарооборот жактан төлөнөт дайыма кичинекей жагынан. Чоң жагын кете берет, кичинекей жактан контракт түзсө эле улам 5%тен акча чыгып кете берет экен. Мисалы үчүн $200 5% бул $10 акча. Бул дагы сизге айлык болуп чыгат. Эми бул адамдар дагы сиз жасаган ишти жасайт. Өздөрү ар ким өзүнүн эки адамын чакырат. Ошентип ар бир адамдын алган дарысынын суммасы чогулуп сизге командный товарооборот болот. Эгерде сиздин оң жагыңыздан дагы, сол жагыңыздан дагы $1000 командный товарооборот болсо дейт, анда бинардан алган акчаңыз $50. Сизге компания менеджер деген статус берет. Сиз менеджер болдуңуз. Менеджер болсоңуз 2 айга чейин ай сайын сизге $50 акча төлөйт экен компания. Ай сайын. Ушул пассивный доход. Пассивный доход $50 башталат дагы $3000 чейин өсөт. Улам жогорулап өсүп отурат. $3000 чейин. Угуп көрөлү, $3000 деген жакшы акчабы? $3000 деген көп акча. Эми мунун үстүнө дагы 2000 кошулса, общий 3000 болдук. $3000 болгондо биздин бинардан ала турган акчабыз $100 болот экен. Ал эми бизге компания бронзовый менеджер деген статус берет. Сиз бронзовый менеджер болдуңуз. Эми 2 айга чейин ай сайын сизге $100 акча төлөйт компания. Ушул бронзовый болгонуңуз үчүн, эки жагыңыздан $3000 товарооборот бергениңиз үчүн сизге пассивный доход кылып ай сайын $100 төлөп турат экен. Кийинкиси мунун үстүнө 5000 кошулса $8000 товарооборот. 8000ге жеткенде сизди
компания серебряный менеджер дейт. Серебряный менеджер болсоңуз 3 айга чейин Ай, bunun ölçmey turganı mı o? Üç ayga çeyin 150 dolardan akça төлөйт экен. Ay sayın bizge. Серебряный менеджер болдук. Ay sayın 150 dolardan 3 ay katar төлөп турат. Эми Серебряный менеджер болгондо бинардан 250 доллар акча түшөт. Бинардан. Ошентип улам жогорулап кете беребиз. Кийинкиси 12 миң кошулса 20 миң доллар товар оборот болот. Эгерде эки жагыбыздан тең 20 миң доллардан товар оборот жасаса, анда биздин ортодон ала турган акчабыз 600 доллар. Бизге компания золотой менеджер деген статус берет. Биз золотой менеджер болдук. Золотой менеджер болсоңуз 6 айга чейин ай сайын сизге компания 200 доллардан акча төлөп турат. 6 ай катарына. Бул айда 200, эмки айда ай сайын. Мисалы үчүн золотой менеджерди сиз бүгүн 3-декабрь, 3-декабрь күнү золотой менеджер жапсаңыз, ар бир айдын 3-числосунда сизге ошол акча түшүп турат. 200 доллардан 6 ай катар түшөт. Золотой менеджер болгондо бизге статусный бонус кошо төлөнүп баштайт. Путевка берилет. 700 доллардын путевкасын компания сизге белек кылып алып берет. Чет өлкөгө кайсы мамлекетке алып берсе, ошол жака барып бесплатно эс алып келесиз. Ушул 700 доллар ичинде бардыгы. Бул золотой менеджерге былтыр мен сентябрь айында 25-inde золотой менеджер жапкамдагы Египетке бизге путевка алып берген. Общий компаниядан 40 киши бар эс алып келгенбиз. Андан кийинки золотойлор мына бул апрелдин 15-inde жөнөгөнү ачышкан, ошондо пандемия башталып калып, азыр барыш элек. Бирок бизде 50-60-70 киши уже золотой менеджер. Эми жолдор ачылса, барып эс алып келишет. Ушуга чейин 5%ден акча төлөнөт. 5%. Мындан ары дагы товар оборотуңуз кете берет. Эгерде 60 миң доллар эки жагыңыздан тегелсе, 60 миң доллар. Анда сизди компания платиновый менеджер дейт. Платиновый менеджер болсоңуз, 12 айга чейин ай сайын компания сизге 500 доллардан акча төлөп турат экен. Ай сайын. Мисалы мен платиновый менеджерди 27 мартта жапкам, ар бир числонун 27-синде мага 500 доллардан акча түшөт. Пассивный доход ошол. Ушундайды бир башка компаниялардан уктуңар беле? Болду беле ошондой? Сенин жасаган эмгегиң үчүн ай сайын акча төлөп турганда пассивный доход. Андай жок. Вообще, сеттин тарыхында Мерикелстен биринчи жолу уктум мен ошону. Анан ошо укканда эле ошол жерден катып калдым. Ай, мага айтып аткан эжекеден сурадым да, ушул 500 доллар акчаны чын эле берип бекен дедим да. Бир эле ошону сурадым, башка сураган жок. О, берет экен деди. Берсе мейли, анда мен эртең барып эле 200 доллар менен кирем деп киргем 11-январь 2019-жылы. 100 доллар аз, 600 доллар көп таба албайм, 200 доллар акча менен кирем деп. Мен 200 доллар акчамды 100 миң эсе алдым. Ошондон беричи мына. Ошондон бери Кудайдын куттуу күнү, Кудайга шүгүр топ акча алып атам. Азыр мен мынакта тата-пата дегенче дагы эштен 2 контракт келип туруп акча түшүп тур. Көрдүм ана вам поступила мынча доллар деп жүрөм. Ошон үчүн кал сетовый компания алдайт. Жоксо баягы эле сет дегенден көрүпчү келип угуш керек дагы, анан иштеш керек. Иштөөнүн жолун бул жерде ар бир сааты менен баягы жолду басып өткөн адамдар айтып атат. Ошону угуш керек. Бул жерде бинардан 2400 доллар акча төлөнөт. Улам сизге түшөр, золотойдон платинага жеткенче ортодо 2400 доллар акча түшөт. Бул жерге келгенде сизге iPhone 11 телефонду мага берди подаркага. Былтыркылар iPhone 10 алган, быйыл iPhone 11 берди мага, өтөп жүрөм телефонду дагы. Кийинкиси 150 миң доллар товар оборот. Эгерде сиздин эки жагыңыздан 150 миң доллардан товар оборот болсо, анда сизди компания директор дейт. Директор болсоңуз, сиз 18 ай катарынан 750 доллардан акча алып турасыз. Ай сайын эми сизге 750 доллардан акча түшүп турат.
Ал эми бинардагы алган акчаңыз $5400 болот. Директорду жапканча, платинадан кийин директорго чейин. Ошол канча аралыкта жапсаңыз, ошол убакта сизге $5400 общий түшөт да. Бул деген азыркы курс менен эсептесеңиз 400 000 болот. 400 000ди бир эле бинардан төлөп атат. Бул жерге келгенде путевка 2 кишилик, 2 адам. Эс алып келесиз, бизге путевка берет 2 адамга. Андан кийин ушуга чейин компания 6%тен төлөдү мына. 5 анан 6. Кийинкиси $380 000 товар оборот. Эки жагыңыздан $380 000 теңелсе, анда сизди золотой директор дейт. Золотой директор болсоңуз, 30 айга чейин ай сайын эми сизге компания $1000 акча төлөйт. Ай сайын $1000. 2,5 жылга чейин $1000 ала бересиз. Ортодогу бинардан $16,100 ортодон чыгат. Бул жерге келгенде автомобиль сатып алыңыз деп сиздин колуңузга $20,000 акчаны компания нак төлөйт. Эч кандай машина алып бербейт, же болсо дагы мындай бербейт, нак эле акчаны колуңузга берет. Сиз барып автосалондон каалаган жылдагы машинаңызды сатып аласыз. Былтыр компаниянын ачылышы 24 ноябрда болгон. Ошондо биздин жанагы Талгар мырза жүрөт, азыр көрдүңүздөр. Ошолор автомобилди алышкан. Toyota RAV4 деген 19-жылда. Кийинкиси $760 000. Эгерде общий сиздин эки жактан тең командаңыз $760 000 товар оборот берсе, анда сапфировый директор болот экенсиз. 36 айга чейин ай сайын сизге эми $2000 акча берип турат экен. Компания сизге ай сайын $2000 сизге түштү деп берип турат. Ортодо $26,600 бинардан чыгат. Бул жерге келгенде квартира сатып алыңыз деп $35,000 сизге дагы колуңузга нак берет. Биздин быйыл мына март айында ушу Талгар мырза менен Нурзадайым ушул квартиранын ээси болушту да. Сапфировый директор болушту. Квартира сатып алышты. Мынакей. Ушуга чейин 7%тен төлөнөт. Ondan arjagы 8 анан 9% бар. Кийинкиси $1,5 миллион. $1,5 миллион товар оборот эки жагыңыздан түшсө, анда сиз бриллиантовый директор экенсиз. Бриллиантовый директор болсоңуз 48 айга чейин ай сайын эми компания $3,000 төлөп турат. Мен жанагы айткан $3,000 4 жыл катарына берилет. Бул жерде $59,200 бинардан түшөт. Ушул жерге келгенде особняк үй алып алуу үчүн сизге $53,000 акчаны дагы колуңузга нак берет. Бул статусный бонус сизге. Эң жеткенчеги $3 миллион товар оборот экен. Жаңы келген адам, же болбосо маркетингди биринчи угуп аткан адам, муногул товар оборот дегенге түшүнбөй эле мындай мүмкүн кыжалат болор, же бир калп эле бир нерсени айтып атат деп ойлонуп отурар. Бирок ал киши бир 3-4 жолу катарынан уккандан кийин анан түшүнүп калат. 3 миллион эң жеткен чеги, бул жерге келгенде $120,000 бинардан төлөнөт. Ал эми бул жерге келгенде вице-президент болот. Вице-президент болсоңуз, анда сизге компания өмүр бою акча төлөйт эми. Пожизненно төлөйт сизге. Пожизненно муногу 9% акчаны төлөп турат сизге. Бул деген чексиз акча. Компаниянын дүйнөлүк товар оборотунан 2%тен берип турат. Бул деген бир айда $200,000 дегенди түшүндүрөт экен. Ушул $200,000 акчаны сизге компания өмүр бою төлөйт. Ушул пассивный доходуна $200,000. Эми бул биздин системада жүрөт, уже наследник деген бөлүкчө бар. Ошо наследникке кайсы балаңды, же болсо кайсы небереңди, же кайсы бир тууганыңды ошо жерге оформить этип койсоңуз, кийин ушул акча ошолорго төлөнөт экен. Ошо ээсине кимге кылсаңыз. 5-чи вид доход бар. Бул чек от чека деп айтылат. Лидерский бонус десек болот, структурный бонус деп айтабыз. Бул кандай акча? Эгерде сиз $100 менен кирсеңиз, анда
сизге 10%тен төлөнөт ушул акча. Бул деген сиздин личный приглашенныйларыңыз бар, артыңыздан чакырган личный приглашенныйлар бар. Ошол личный приглашенныйлардын алган акчасынан компания сизге төлөп турат. 100 менен кирсеңиз 10ду, 200 менен кирсеңиз 15%, 600 менен кирсеңиз 20% төлөп турат. Булар мейли реферальный бонус алсын, мейли бинарный бонус алсын, мейли пассивный доход алсын. Ар бир ошол кишиге чыккан акчадан, айлыктан сизге ушул проценттерди төлөп турат. Эми бул жерде апгрейд деген жеңилдетилген жол бар. Мисалы үчүн бүгүн сиз $600 кире берсеңиз деле болот, эгер акчаңыз болсо. $200 кирсеңиз деле болот, 100гө кирсеңиз деле болот. Мисалы үчүн сиз $100 кирген болсоңуз, дагы бир аз күндөн кийин $100 продукция сатып алсаңыз, анда 200 болуп процентиңиз 15ге көтөрүлүп калат. Дагы накопительный жол менен 300, 400, 500, 600гө жеткен болсоңуз, сиздин процентиңиз анда 20%ке көтөрүлүп калат экен. Алтынчы вид доход депозит деген акча бар. Депозит биздин өзүбүздүн алган зарплатабыздан, ар бир алган айлыгыбыздын 10% депозитке автоматически түшүп турат. Ошол депозиттеги акчага биз продукция сатып алып ичебиз өзүбүздүн ден соолугубузга. Аны акчалай ала албайбыз, только продукция сатып алып ичебиз. Ошол депозиттеги акчаны буга кошуп 200 кылып процентти буга көтөрүп алсак болот. Дагы накопительный жол менен 600гө жетип, биз процентибизди 20га көтөрүп алсак болот. Депозиттеги акчага только продукция алабыз. Мисалы үчүн мен өзүм азыр уровень платиновый менеджерге жеттим. Мен улам депозиттеги акчаны улам алып отура берип, бүгүнкү күндө личный товарооборот $1600 болду. Мындан даже 2-3 эсе ашып баратат. Ошон үчүн ар бирибиз баары бул 20%ке чыга алат экенбиз да. Түшүнүңүздөрбү, түшүнүңүздөрбү? 6 түрдө зарплата төлөнөт бул жерде. Статусный бонустун 6 түрү бар. Эч кандай дагы 1 жылдан кийин сизди бекте подтверждение кыл дебейт, жок. Ай сайын милдеттүү түрдө дары сатып тур дебейт, мынча акчага дары сатып туруңуз дебейт. Сизге милдеттеме жок бул жерде. Убакыт белгилеп койгон эмес, мисалы 2-3 айда күйүп кетесиң, бол эле бол дегендейчи. Мисалы менин азыр данный момент 420 000 бир жак жагы болду, дагы 100 000 бир жагы болду. Мисалычы. Ушул могу жагы узарып кетиптир. Буга кошуп теңеп 40 деген да жок, урезание жок бул жерде. Мейли каалап миллионго кете берсин дагы. Артынан тыйын угуп кете берсең, акча алып кете бересиң. Кандай сонун маркетинг планына ки? Эң жөнөкөй, вообще жалкоо кишилер иштей турган маркетинг планыночу. Иштесе болот. Только өзүбүздүн желаниябыз керек, түшүнүш керек. Анан эле мен алып келе албай атпаймынбы, мен айткан эле киши келбей атат. Ушундай эле мен айтсам болбой атат деп ушул жерде ыйлап атышат да, акчаны ачат деп. Ошол киши өзү жалкоо. Вообще өзү жалкоо. Мисалы үчүн ошолорду happiness иштетиш керек болчу. Ошолорду smart rich иштетиш керек. Анан бияка фохов иштетиш керек базар. Анан бияка алып келиш керек да. Ошондо жанагы кепти айтпайт эле да. Мен иштеп көргөм себеби. Happiness'те аддеп эле кесе берет тиягычы. Урезание, ошентип кесип, отоп, бутап, жулуп отуруп 5 цикл караң жеткен. Мен аябай иштегем. Кийин мен ушул Мерихеске келгенде оятам көрүп, ошондогу товарооборот болгон да дедим да, ошо. Бирок ошентип так шалып биз опыт алып, могу жерге келгенде эч болбой атат, солбой атат дебей эле кирген күндөн иштеп келатам мен. Кирген күндөн бери акча алып келатам. $200 кирген могу жерге. Bir jumada $200'ımды чыгарып алдым. Мына ошондон бери бинарный бонус төлөнүп эле келатат, мына келатат мына. Азыр мына $5400 иштеп атам. Пассивный доходду берип эле келатат, компания берип эле келатат, мына $500 берип атат. Неге иштебеш керек? Иштештерсиң. Өзүңүздө. Бүт баардыгы өзүңүздө. Эч кандай бул жерде кыйынчылык жок. Только иштеш керек. Улам статусту жаап кете бергиле. İşte vergiler, ulan akçаңды алып, көп сөздүн вообще кереги жок берди. Оку, маркетинг планды үйрөн, айт, ушунун эмнеси кыйынчылыгы? Мына мотел айтып койгон эмнеси кыйынчылык? Мисалы үчүн мен беке келип алып эч кандай кыйналган иш жасаган жокмун.